Озгур айылынын тургундары эми таштандыларын кайсыл жерге төгүүнү билбей жаткан учуру. Анткени айылдагы жалгыз таштанды төгүүчү жай тазалык ишканасы тарабынан алынып салынган. Бир нече күндөн бери тургундар аргасыздан үймөлөнгөн таштандыларын топтоп шаарга алып барып таштоого аргасыз болушкан. Яшиктерибиз бар эле. Ошол яшиктерибизди каналдын боюна жакын дегендиктен, экологияга туура келбегендиктен жыйып алып кетиштир. Биз эми шаарга караганыбызга байланыштуу бизге местаны таап бергиле деп ошентишип атат. Местаны өздөрү таап бизге шарт түзүп беришин суранабыз. Шаарга алып барабыз. Шаарга алып барып, ошол кандай десем, топтоп атабыз да, пакетке топтоп, анан алып машинага жүктөп алып барып төгүп атабыз. Айылда таштандыга орундук жоктугу 2 айдан бери уланып жатат. Буга чейинки таштанды салуучу жайды экологиялык техникалык талаптарга жооп бербегендиги үчүн алынган. Дарыянын боюнда жайгашкандыгын эсепке алып, тазалык ишканасы орунду бошоткон. Биз шаарга карайбыз, кадимкидей төлөп атканбыз. Бул жерден алып кетип болбосо, анал жерде место бар, ошол жерге коюп беришсин. Ол машина келип атат, кээ бири көрөт, кээ бири көрбөйт. Мисалга мен көрө элекмин көптөн бери. Келет деп айтып атышат, муну көрө элекмин. Кайсы убакта келет, анысын билбейбиз. Озгур айылына ош тазалык ишканасы тарабынан таштандыларды чогултуп алып кетүүгө атайын техника келет. Бирок тургундар таштандыны топтоого ылайыкташкан жайды алып салгандан бери айыл аралап техника келбегендигин айтып чыгышкан. Ошол контейнер сууга түшүп калбас үчүн баягы булгайт депкен эсебинен алып койгонбуз. Кээ бирки адамдар дагы ошол жерде адамдар да арызданган. Бирок Озгур жакка сигнальный вариантта машиналар ошол жакка барат да. Ал жака жумасына бир жолу же 2 жолу машина барат. Кыдырыпчы, сигнал чалыпчы. Ошондо таштап калыш керек. Анан биз ошого алып койгонбуз. Айылда таштандыларды таштоого ылайыкташкан контейнер коюуга учурда жер жок. Ал эми Озгур айылынын тургундары шаардагы таштанды топтоочу контейнерлерге ташып алып барып жаткан учуру. Махпурат Алибаева, Кымбат Абдисамат уулу, Ынтымак.